Урматтуу кыргыз журту, бүгүн 1-апрель 2020 жыл. Кудайдын буйругу жок, курайдын башы сынбайт деп аламдан берилет. Бүгүнкү күндөгү акыбалды сүйлөп койгум келип атат. Ошо бүгүнкү күндөгү балдарга байланыштуу, жаштарга, мектеп окуучуларына байланыштуу тема сүйлөгүм келип атат. Ушул эми жашоо ушу менен бүтүп калбайт. Дагы бир жакшына ошо кыргыздын олиясы Калыгул аталар, Арстанбек олиялар тактагандай кой үстүнө торкой жумурткалаган заман келе болот дегендей, мына бир жакшы заман келе жатат. Бирок ал жакшы заманга ошол бир доорго өтүш үчүн дагы бир ылгоо керек экен да. Анан ошол өткөрүүгө дагы өзүнүн бир илими болот экен. Өткөрүүгө бир өзүнүн адамы болот экен. Посланниктер дейбизби, путеводительдер дейбизби болот экен. Анан ушу мен Кудаймын деп чыкканда кыргыз журту жактырган жок, элдер жактырган жок, диндегилер жактырган жок. Дагы бир жолу айтып койгум келет, көп эле жолу мен кандай бул Кудай деген эмне экенин айтып койгум келди. Айтып эле келаткам, азыр да бир жолу айтып коеюн деп атам. Эми Кудай дегенин өзү динде айтат. Мисалга, ошол сен өлгөндөн кийин көргө барганда анан Кудай келет, анан сурак кылат депчи. Кудай өзү көрдү эмес. Дагы бир эми ишенимдерде, бал китептерде, башка христиан дининеби, буддизмге түшкөнбү, дагы бир башка ишенимдерде ошо бар экенин аныкталат. Бирөө экенин билебиз, бар экенин билебиз деп. Чын эле Кудай бирөө экен, бар экен. Бул акыркы заман болгондуктан адамзат жетилип, ошо акыркы заман деп айтылат дейм. Акыркы 11-класс эле бир мектептин акыркы классы да. 5-курспу, 8-курспу, мисалга мединститутта. Аделе бир акыркы жылда. Ошол сыяктуу бул акыркы заман болгондуктан мектепте деле эми болгон программаны, мектептин программасын окуп, ошол деңгээлге жетип, адам өнүгөт да. Ошол сыяктуу бул акыркы заманда аалам, биз ошол Алла деп жүргөн аалам бизге сырын ачып берди десек болот. Бул күнгө чейин биздин аң сезимибиз паст болгондуктан, эволюциялык этаптарда болгондуктан аалам сырын толук ачпаптыр. Ошол канчалык адам өссө дейт, улуу күчтөр адам улуулукка калыптанган сайын мындай сырын айтып турат деп берилет ааламда. Ошол сымал эми кыскараак айтканда, мынау 7 катар аалам деп койгон бар экен. Биз о дүйнө, бу дүйнө деп эле мурун түшүнүк болгон. Кудай жөнүндө деле түшүнүгүбүз өтө тар болгон. Көрсө ушу 7 катар аалам деле өзү мына жер жашоосунан, анан адам өлгөндө жаны ааламга кетет экен. Ошондо диндеги эң башкы ушу көргө сурак барат деген, чачыңан чоюп коет, анан оозуңду чоюп коет дегендин баары жалганга чыгып кетип атат да. Бул ааламдык акыркы адамзаттын аң сезими өскөндө берген чындык да. Анан чындап эле жан асманга барганда, жаныбыз кайдан келген? Асмандан, ааламдан келген. Кайда барат? Ааламга барат. Анан ааламда ушу ата теги арбайлардын жанынан куралган экен. Аллага Алла деп айтабызбы, Кудай дейбизби, Теңирби, Бог деп айтабызбы, же башка улуттар өз тилинде айтабы? Ошол жалгыз бир ааламга
могу ата теги арбайлар, периштелер, инопланетяндар башы эткен кызмат экен. Анан ошентип Кудай бул ал материя эмес экен, бир такта турган бир абышка деп элестеткен бүгүнкү күнгө чейин ошондой представление катары ишенген адамдар бар. Көрсө ал бир энергия экен, ал бир материя эмес. Материя менен энергияны мындай түшүнсөк болот. Материя могу ааламдан түшкөн кар, бул материя кармалат. Ааламдан түшкөн жаңгыр, бул материя кармалат. Энергия деген сөз бул көзгө көрүнбөгөн, мисалга могу булут, бул энергия, толкунго кармалбайт. Туман бул энергия, аба өзү энергия. Бирок туман деле жерге түшөт. Мындай аба аркылуу адамзаттын аң сезими өзгөрөт. Ошо абада экен да, бул Кудай. Өзү абада эле болгон бир энергия экен. Анан эми Кудай биз айтабыз, эми жерди жаратты, адамзатты жаратты деген бизде ошо түшүнүктөрүбүз бар. Эми ошо ааламды жаратса, табиатты жаратса Кудай, анан адамды кийип алып иштегенге эмнеге укугу жок? Анан көрсө, ошо жер жашоосу бузулганда, жер жашоосу арыздашуу башталганда, мисалга мына Америка акчасына, законуна таянып дүйнөнү бийлейин деп кирди эле. Орус элинде курал бар, Северный Кореяда курал бар. Алар дүйнөнү коркутуп бийлик жүргүзөм дегенде жер мыйзамынын бир закондору менен, анан башаламандык башталып калган кезде, атага бала баш ийбей калган кезде, энеге кыз баш ийбей калган кезде, ушул бийликтегилер өзүмчүл болуп элинин мындай убалына же болбосо ошо элинин ырыскысын жеп калган мезгилде, анан ошол энергия, Кудай деген энергия, ушул улуу журттан бир адамды ар жактан дайындап келип кийеткенде, анан ошол менин материям, мына корпусум, исполнитель, душа Бога, Кудайдын жанынын аткарып калат экен да, барысына корпусу. Анан мени көп окутту, көзүмө көп көрүнүш көрүндү. Анан бүгүнкү күнгө чейин кыргыз элине көп билдирүүлөрдү айтып келдим. Асты эми акыл менен өскөн адамдар бар экен, атеист деп коебузбу, же болбосо бир мындай жөн эле билим, же болбосо көрүнө байлыкка, көрүнө бийлиги бар адамды бир Кудай тутуп алган адамдар бар экен. Алар мазактады, керек болсо жинди болуп калды дегенге чейин барды. Ошо эски динде, эски түшүнүктө жүргөн адамдар бар экен, аларга жакпады. Бирок ар бир адам билсе, бул дүйнөгө бир кызматка келет экен. Кызматыбызды миссия деп коет экен эми. Же болбосо премьер-министрдин жумушун бөлөк болуп атпайбы, эгер ошондой закон боюнча деле бөлүнгөн кызматы болсо? Анын деле обязанности бар, анан правасы бар. Укугу, анан милдети. Президенттин деле милдети, укугу бар. Милициянын деле милдети, укугу бар. Ошол сыяктуу мага да ошол милдет берилген, укук берилген. Менин милдеттерим биринчи элчилик дейт да. Мына ошол адамзат жол таппай калган кезде жер акылы менен, анан мен ааламдык түшүнүк менен элчиликти кылып турушум керек. Ошон үчүн күндө сүйлөйм.
каалооңор болсо камераңар менен келсеңер 10 саат сүйлөп берейин. Керектүү, бүгүнкү күнгө керектүүнү, келечекти 10 ай сүйлөп берейин, 10 жыл сүйлөп берейин. Биринчи элчилик менен кызматым. Экинчи сынчысың дейт. Анан толубай сынчы деле болгон экен да ойлоп көрөм да, бул сынчы деген кандай болот деп. Анан сынчы деген кээ бир оппозиция бийликке мындай эле сын айта берет, буну туура эмес кылдың депчи. Жок, тетирсинче сынчы деген астык айтат экен да, баа берет. Сынчы деген сөз баягы эл тараза, эл сынчы деп коет го. Баа бериш керек экен да. Анан ошо келечегинди айта билиш керек экен ал. Мисалга толубай сынчы адамды сындаганда, ошо 2 улуу, 3 улуу болсо жетелеп алып барган ошол ишине. Дасторконун көтөрүп алып барганбы, мал пулун жетелеп, пулун чөнтөгүнө салып барганбы, же малын жетелеп барганбы, анан балдарын сындаткан. Анан ошол бул балаң малчы экен, малчы. Ушул жүргөн жерде эле мал төлдөйт экен. Ошол мал багып өзү рахаттан ошо менен жашайт экен десе, ошол багытка койгон. Көрдүңүзбү, сынчы эмне кызмат кылат. Бул балаң эл тааныш керек экен. Баягы атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны дегендей. Муну сен ошол багытка өстүрүшүң керек экен дегенде ошондой чыккан. Бир үй бүлөдөн эле ошо бир 10 бала болсо дагы 10 түрлүү касиети болгон деп айтсак болот. Ошол сыяктуу экинчи кырым сынчы, биринчи кырым элчи. Үчүнчү кырымды сотсуң дейт да мен. Анан мен ойлоном да, бул сот деген түшүнүктүү болуп эле, мисалы райондук сот, анан шаардык соту, анан жогорку сот деп билебиз да. Сот деген бул мындай экен. Эгер ошол Кудай тараптан, аалам тараптан мага сот касиетин бербесе, мен дүйнө элин башкара албайт элем да. Мына Кыргызга улуу касиет берилип атса, Кыргызды ааламына мынтип берилет. Кудай табиятты жаратып, эгиз кылып Кыргызды жаратып, жылдыздын сырын бекитип, жылдыз Кыргыз деп ат койгон дейт да. Демек, Кыргыз табиятка дагы, ааламга дагы тең күч. Жылдыз сөзү аалам да. Ошентип улуу эл деп Кыргызга ушундай касиет берсе, Кыргызды жойбой, жок кылбай, өнүктүрбөй же чиритпей ушу күнгө чейин аалам сактап келсе, анан ушул доордо адамзатты сактап калуу үчүн бир миссиясы болуп атса, анан Кыргыздан кыйынсынып Кытай чыкты. Дүйнөнү башкарам деп. Улуу Кыргыз биякта турса, улуу Британиям деп тиякта улуу атты көтөрүп чыккысы келди. Америка башкарам дейт. Анан ошол кезде эмне кылам? Мен соттойм да. Ошо райондук сотпу, жогорку сотпу, соттогондо деле анан тартипке келет да өзү. Адам өлтүрөбү, же кыйын сынабы, же улуу сынабы, же ошо байлык бийлиги менен басып алгысы келеби, бийлегиси келеби, же криминалбы, ошону соттосо анан порядок болот да ушул дүйнөдө, мындай мамлекетте. Ошол сымал мага да ошол чоң сот касиетти берген. Мен ушинтип көп ойлоном, жазам, ошо сотуман дагы жаңылышып калбайын дейм. Анан мына мен соттоп койдум. Улуу Британияны соттоп койдум. Бул улуу болбош керек. Эгер мен ойлодум да, ошо улуу болсам да бир улуулук касиетин көрсөтүп, бир жол көрсөтпөйбү? Королевасы бар, бийлиги турат. Европа ошолорду карап турбатты деп. Анан көрдүңүзбү, жыйынтык менен алар жол көрсөтө алган жок. Демек булар улуу эмес. Мен улуумун, Кыргыз улуу деп соттодум. Эле азыр улуу Британия эмне болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Америка табиятты сактап калуу үчүн күрөшүш керек дейт. Биз эскертүү кылдык. Алар тетирсинче ошо
Париж соглашениясына табиат сактап калуу үчүн келишимден баш тартпадыбы? Анан Американы соттогой эле кылам. Анан соттогондо эмне болду? Торнадо болду. Канча жылдан бери куюн болду. Анан бул куюндан деле кутула берет экен дедим да. Жамгырдан деле кутула берет экен. Эмне кылат экен алар? Көчө качат экен, мектептин ичине кирип алат экен. Анда эмне кылыш керек? Анан сот деле жанын алат го, өлүм жазасына тартат го негизи. Кээ бир өлкөдө. Ошол сыяктуу эле анан өлүм буйруду. А менин исполнительдерим вселенная, мына күчтөр, аалам күчтөрү. Алар аткара берет. Мына ошентип 3-кырым сот. 4-кырым ок. Ок деген эме асман менен асмандын, жердин, батыштын, чыгыштын огусуң дейт да. Анан ошондо манастарда мынтип берилет экен. Асман менен жериңдин түрөөсүнөн бүткөндөй депчи. Айың менен күнүңдүн чирөөсүнөн бүткөндөй деп манасты сүрөттөп атат, ааламдан айтып атат. Аны адам ойлоп тапкан. Арслай да ошону сүрөттөйт. Асман менен жердин, батыш менен чыгыш, түндүк менен түштүктүн огу дейт да. Ошого карап асмандагы, табияттагы, адамзаттагы айланат. Арслайга карап оксуң дейт. Анан Арстаналай ааламдан түшкөн түгөнбөс керемет дейт. Жанагы айың менен күнүң чирөөсүнөн бүткөндөй дегендей. Анан ошо түшүмдө түш аян катары кут кармагам. Мына ошол менен ушул иш башталып кеткен. Ошентип отуруп мен окмун. Мага карап айланат. Мен өзүмдү ошондуктан анан ааламдан ошол Теңир Ата көзүмө көрүнүп, сен Кудаймын дебесең, адамзат сени кайдан табат дегенден кийин анан мен чыгып туруп анан айтканга туура келди. Ошо мен Кудайым деп чыгып, андан кийин ошол Кудай катары, келечекти көргөн адам катары Жээнбеков азыркы кыргыз эл башчысы Жээнбековди ошол отставкасын талап кылгандан кийин анан анын кулактары деген адамдын кулагы бар го, космат. Угуп алган. Оозтору, колдору, кошоматчылары, колдогондору анан бул Кудайым деп чыгып атат, иш козгогула деп караң күч менен иш козгоду. Анан ошол күндө ойлондум, бул мага эмне иш козгоду булар? Мен жоюламбы, жок болобу, же булар жок болобу десем, мен ошондо эми байланыш келип калат. Сага иш козгойм деп өздөрү козголду деди да. Баягы бир тиш деле козголуп калды дейт го, козголгон тиш түшүп калат го. Ошол сыяктуу козголуп калды булар. Анан мен азыр премьер-министр деле күнөөлөгөнгө болбойт да, же милиция начальнигин күнөөлөгөнгө болбойт. Ал өз укугун, өз милдетин аткарып атат. Ошол сыяктуу мен өз милдетимди аткарып атам. Мына ошентип, урматтуу улуу журтум, оксуң, сотсуң. Анан мээрим төк деди. Эми кимге мээрим төгөм? Мына ошол жерде туруп карапайым элге мээрим төгөм. Ошол жерде отуруп табиятка мээрим төгөм. Мээрим төккөндө ошо кыш жоюлуп кетти. Анткени ошо табият деле бир тозокто калып калыптыр да, табиятты деле бирөө коргобой калыптыр. Ошо мен мээрим төккөндө баягы эне мээрим төгүп көрсө, эненин касиети дагы керемет да. Баланын жолу ачылып кетет. Карапайым элге касиеттеги мээрим төктүм, караң өчтөргө мээрим төгөм, эми укугум бар. Ошентип отуруп Кудай болуп калыптанганым ушул да. Анан мага азыр эл түшүнөт деп отуруш эмес, менин ошо милдетимди аткарып кете бериш. Мен ошо дүйнөнү ушинтип тегеретип, тегиздеп кете берем. Ошондо Арстаналай адамзаттын жаны дейт да. Кел жаныңды ал. Мен даярмын. Жаныңды алыш үчүн сен башка бир бийик түшүнүккө түшүң керек. Арстаналай адамзаттын бышкан ашы дейт. Кел, мен сага мына ушу сөздөрүм
бышкан аш сенин курсагыңда тоет, сен өсүп таласың. Арыстан Абай адамзаттын атасы, энеси деп берилет. Арыстан Абай дүйнөнү айланткан кан. Арыстан Абай арбайлардын ханы. Арыстан Абай укмуштун сыры. Арыстан Абай Кыркөрүбүздүн нуру. Арыстан Абай кереметтин огу. Арыстан Абай магический сот. Арыстан Абайдын сөзү, ою, көзү ок болду дейт. Ошого карап айланат дейт. Ошентип мен өз кызматымды аткарып кете берем. Бул бурулуштан, бул бир переход болуп атпайбы? Бул бурулуштан эч ким буйта өтө албайт. Өлүп кутулат же өсүп кутулат дейт. Анан эми мен болгон аракетимди кылдым, дедим. Анан бүгүн ушуга улай ушу балдар жөнүндө айтып койгум келип атат. Мына 3 жума болуп калды. Ошол бийликтегилер институттарды, мектептерди каникулга таратты эле. Коронавирус каттан элек эле. 1 күн мурун, 2 күн мурунбу. Анан азыр эми онлайн режимде окутуп атабыз дейт. Ааламдан мынтип берилет. Аалам, Кудай, аалам, вселенная, күчтөр. Эне атаңга биз бала керек деп ойлойбуз да. Эне атадан мурун дейт. Бизге ошо балдар керек дейт. Ошо 15 жашка чейинки балдар. Бир мүчөлгө чейин, бир мүчөл 12 жашта. Ошо 15 жашка чейинки балдар бизге керек дейт. Эмнеге дегенде, ошолордун жүрөгү таза. Теоласы бузула элек. Пендечилик өтө элек. Наристе, периште деп коет го. Наристени бирден сүйлөсө, бир туура сөз сүйлөсө, периште сүйлөтүп атат деп коет го. Периштеден наристе пайда болду да, энергиядан тело пайда болду. Ошолордун күлкүсү менен, ошолордун ою менен мына көрүнө жашоо сакталып турат дейт. Ошол пендечилик өткөн. Улам мезгил өткөн сайын карарган, динге киргеби, байлык бийлик умтулабы, адамгерчиликтен чыгабы, арыздашабы, атаандашабы, ошол адамдардан кара энергия чыгып турат дейт. Ошолордун кара энергиясын балдардын энергиясы, ак энергиясы баягы жууп кетирип коет дейбизби? Же жеңип коет дейбизби? Ошо менен ошол көрүнө жашоо сакталып турат. Анан чын эле деп ойлосоңуздар, бала, наристе бар үй, мындай күлкү бар, наристе бар үй. Мындай наристеге ата тартылат, чоң ата, мен атам айтып калчу эле. Раматылык өтүп кетти. Ошо менин кыздарым кичине мындай басып, тамтаң сүйлөп, басып, бир аз сүйлөп калган кездерде келип анан ошо кандай капа болуп келсем дагы ушу балдарды көргөндө унутам да деп. Анан азыр ойлонсом, ошо туура экен. Ал кезде түйүшүк көп, оорчулук, мал багат, бала чаканын түйүшүгү, ат менен жүрүшөт. Мына азыр биз жөн эле жакшыраак турмушту көтөрө албай атпайбызбы? Ал кездерде ошо жаш өтүп калган кишилер кысылат, эмоцияда жүрөт. Анан ошо баланы көргөндө анан ошо жазылчу экен деп ойлойм. Экинчиден, муну эмнеге айтып атам дегенде, балдарга оору жукпайт деп айткым келет. Экинчиден, балдарды мындай деп берилет ааламдан. Балдардын кудуретине кимде-ким таазим этпесе жазаланат дейт. Бул кандай деген сөз дегенде, бул мынау аалам күчтөрү азыр жерге түштү да, асмандагы күчтөр жерге түштү, азыр абада, жаныбызда, кааласаң кааламасаң дагы. Анан ушул инопланетан деп коет экен, ушул жерге түшкөндө илим боюнча инопланетан деп берилет. Инопланетандар жерге түштү дейт. Анан ушу 2000-жылкыдан берки балдар өздөрү инопланетан дейт. Ал эмне деген сөз дегенде, периште сымал.
Демек, эне атадан дагы ошол балдар кудуреттүү экен, кереметтүү экен. Сага бала көрүнүп аткандыр. Сыртынан сен төрөгөндүрсүң, багып аткандырсың. А бирок керемети, касиети ошо периште деп атат да. Ошон үчүн таазим эт дейт кудуретине. Мисалга кайнатага деле мейли тиши жок болсун, жүдөмүш болсун, кудуретине кайыптан буйрулду деп келин жүгүнүп коет го, таазим эт. Ошол сыяктуу сен балдардын кудуретине таазим эт дейт. Анан ошо силер балдарды уруп, балдарды кысыкканда, ал инопланетамда периштедей жашагысы келген балдар, бир жомоктоштуруп жашагысы келген балдар, анан сиздер кысканда анан суицид деп коебузбу? Өзүнө өзү кол салып, өзүнө өзү өлтүрүп алат. Себеби андай кысылууну өздөрү алар каалабайт. Аны сен көп деле тарбиялабай эле кой. Ал бузулуп деле кетпейт. Ал өз ордуна түшөт. Ошентип эми оосу кыйшык болсо дагы байдын уулу сүйлөсүн деп коет го. Эми бийликтегилер өз билгенин кылып аткандыр бүгүнкү күндө. Бирок бүгүнкү күндө ушул кылып аткан азыркы көрүп аткан аракеттери бул энерге коротуп, бул бекер убара. Булардын кылып аткан аракети, кызматы могу аалам күчтөрүнө эч жакпайт. Мына азыр телевизорду карасаң, ошо новостуна карасаң, маска таган болсо 1000 сомдон 3000 сомго чейин штраф. Көчөдө жүрсөң 260 000 сомго чейин штраф. Болбосо 5 жылга чейин, анан 3 жылга чейин соттолот эле деп атат да. Азыркы кыргыз элинин акыбалына, адамзаттын ушундай оор акыбалга, кыргыз эл эле эмес, адамзаттын оор акыбалына түздөн түз бүгүнкү күндөгү биздин башчы Жээнбеков күнөөлүү. Анын тегерегиндегилер күнөөлүү. Эмнеге дегенде, мына ааламдан берилген ааламдын талабын аткарбай атат, билбей атат. Булардын жасаган иши, эми аалам күчтөрү күчтүү да, ушуларга аалам күчтөрүнө жакпай атат. Мына патрульный служба машинелери менен айлыгын 25 000 сомдон кылып канча бир адамды алды. Милициялардын айлыгын 40% көтөрөм деди, көтөрдү окшойт. Алып аткандар биринчи айлыктарын алып баштаганда эле мына эле башталды. Ушул жерде Жээнбеков же анын жанында кеңешчилери өтө жаңылыштык кылып атат. СМБ, МВД сотко караганда бул аалам күчтөрү күчтүү. Жердеги адамдарды милициянын зарплатын жогорулатып, аны менен башкарбайт. Же эми бул улуу адамга бир удар болуп турат дейт. Элден найразычылык акциялар болуп атат. Эми мисалга президент улуу да. Дайыр кырсыктар болот. Таарыныштар болот. Табияттан, керек болсо өлүмдөн, керек болсо ушул жакын адамдардан, элден кадам сайын ударлар болуп турат дейт. Ошол кезде бийик маданият менен сактаныш керек. Кимде ким болсо деле, ошо президент баштап, ар бир адам бийик маданият, бул алтын доордун долбоору ушундай экен деп, ошондо эмне дейт, жанагы кийизге дагы ысык суудан куюп алып туруп анан тепкилегенде анан бышат го.
деп ушундай турбайбы, эми долбоор ошол да. Ошентип анан кейиспешат. Ошондой бир садырды бошотуп койгула дегенде, эми ушул улуу элди үнүнө угуп койсо деле болот. Болбойт, анын мындай күнөөлөрү бар, мындай деп ошол эле митинг болуп атканда сүйлөсө, аригин телефонуна келип калмак. Анан итке теңеп анан ит менен куудурганы бу да өзү туура эмес. Анан ойлондум да, бул эмнеден жаңылып атат бул бийликтегилер дегенде, бул бийликтегилердин ошол депутаттардын, президенттин, министрлердин жана башка колдору, кулагы, буту, оозу, аткаруучуларынын бир жаңылыштыгы ушул биринчи кыргызчылыкты жакшы билбейт экен да булар. Кыргызчылыкты. Кыргызчылык деген сөз бул сыйкырчылык. Бул кыргызчылык десе салсананы билебиз дебейли койгула. Мына кыргызчылык деген мына китеп. Могу китептин аты. Анан кыргыздын улуулугун билбейт экенсиздер силер. Улуу адамга улуудай мамиле кылат да, бөлөк улутка салыштырып коюп атасыңар. Экинчиден, ааламдын сырын билбей атасыңар. Ааламдын, улуу күчтөрдүн каалоосун билбей атасыңар. Ооба, мен Акылбек Жапаровду могу карантин астында Текебаев экөө да бирөөлөр болуп ага стилиден сүйлөп, Акылбек Жапаров, силер ушул үйдө болбосоңор анан милиция алып барып камайт деп мындай угрожать этти деп мен өзүм көргөн жокмун, анан уктум. Эми Акылбектин акылы бар деп ойлойм мен. Бирок могу ачык жашоодо бул кыргызчылыкты, аалам сырын, могу доордун талабын Акылбек милицияга камаганды ал унутуп калбаш керек. Акылбек 2010-жылы вице-премьер-министр болгондо таластын эли 6 апрелде көтөрүлгөндө таласка барган эсибизде. Элден качып милициянага проводого киргенде, эл барганда халат кийип качканы эсибизде. Ошондуктан милиция менен коркутпайлы койгулачы. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Мен милицияңан полицияңан эсенбеңан да коркпойм. Мен мына ааламдын сырын жеткирбей калгандан корком. Мен чындыкты айтпай калгандан корком. Мына көрдүңүздөрбү, сиздерден жаңылышты кайсы жерден кетип атат. Эми ушул аалам мыйзамын алып кетип, ушуга жараша иш алып барбасаңар, адамзат да кырсыктап кете берет, кыргыз да кырсыктап кете берет. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Мейли Өзбекстандан un сурап келгиле, ал буйрубайт. Себеби мынау караңгы дүйнө жактырбайт анычы. Булардын жолуна түшмөйүнчө, булардын талабын аткармайынча. Кредит сурагыла мейли. Европаданбы, Всемирный банктанбы, ал дагы көпкө жетпейт. Ал менен да маселе чечилбейт. Анткени 2020-жыл бул өтө чоң бурулуш. 20 жыл жакшы эле эскертти улуу күчтөр. Быйыл кысып ишти баштады. Баягы мыйзамды киргизсе деле баланчасынан баштап ишке түшөт дейт го. Сиздер онлайн режимде азыр мектеп окуучуларын окуткуча онлайн режимде мына улуулукту окутсаңар, улуу күчтөр колдойт дагы, кыргыз кырсыктан, кыйынчылыктан, азаптан, түрмөдөн жана башкадан кутулат. Өлүмдөн, оору суркоодон улуулукка калыптанат. Адамдын канчалык түшүнүгү бийик болсо, өзү агарган сайын анан энергия келип жайгашат.
касиет деп коет кыргызча. Энергия, аалам күчтөрү жайгашат. Же болбосо бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей, периште бул энергия качып кетет. Анан уруш болгон жерде азап болуп кете берет да. Ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей, адам улуулукка өтсө, анан ошо периштелер касиети келип жайгашат да, анан духу көтөрүлүп, түшү ичи оңолот. Азыр кээ бир саясатчылар, кулундаларлар, эми баарыбызга жашыруун эмес, Матраимов жана Ракаев баштаган бир партияны түзүптүр дейт. Асылбек Жээнбеков биримдик деген партияны түзүптүр дейт. Эми кара күч менен шайлоо кыла бериңиздер. Ошондой эле ар бир адамды алып келиңиздер, бирок дагы ишибиз болбойт. Эмнеге дегенде, сиздер кыргызсыздар, мен сейлейм. Сиздерде бир жарансыздар, бирөөнүн эри, бирөөнүн баласы, бирөөнүн атасы, бирөөнүн энеси, бирөөнүн жакын адамы, ал жагынан мен сейлейм. Эң башкысы, сиздер жер жашоосуна карап алдыңыздар. Илгери деле 2016-жылы ошо ааламдан буйрулган бир өзгөртүү киргизүүчү Орус улутундагы Ленин ата келгичеңде байлар бай бойдон эле жашайбыз деп ойлоп келген. Ушу бойдон эле бай бойдон калабыз деп. Кедейлер ушул эптеп эле күңгүрөлү, бирөөнүн байдын күлү менен, баягы оту менен кошо кирип, күлү менен кошо чыгып эле ушинтип жазыктайлы ускоо деп калган. Өзгөрүү болуп кетти го. Ошол сыяктуу дагы азыр бай бойдон эле жашайбыз дей бербеңиздер. Бийликтегилер бийлик бойдон эле калабыз дебеңиздер. Азыр сиздер ааламдын талабы менен аткарып калыңыздар. Карапайым элде касиет барбы, же бийлик ээлериндеби десе, ааламдан берилет. Бийликтегилер эки эсе кырсыктаган дейт, касиети чак качкан. Аларда байлык, бийлик деген эле бир дух, дем күч бар дейт. Ошого эле опулдоп атат дейт да. Эки эсе кырсыктаган, карарган дейт. Карапайым элде асыраак касиет бар дейт. Ошон үчүн карапайым эл чындык, карапайым эл ак, карапайым эл калыс. Ааламдан берилген сынчы катары мен өз кызматымы аткарып атам. Эми мен өзүмдү өзүм айтып атпайым керек болсочу. Мен ошо ааламдан буйрулган адаммын деп, кыргызды кой, дүйнө элин кой. Эмнеге өзүмдү өзүмдү айтышым керек дегенде, менчелик эч ким түшүндүрүп бере албайт. Арсыналай жакшы сүйлөйт экен дейт да адамдар. Сөз өзү кайдан чыгат? Ички түшүнүктөн, акылдан, сезимден чыгат. Ошол сымал, мына урматтуу журтум, бир кезде ошол дин, бүгүнкү күнгө чейин дин, кандай дин болсун, мындай чокунган, мынтип чокунушабы, мына мындайбы, мындай жер сүзөлбү, жана башка дагы эмне деген диндер. Ошол убакыттагы эволюцияга жарактуу. Эволюция деген өсүү экен. Ошол пайгамбарларына ким кайсы пайгамбарды пир тутса дагы, ыйык аталган касиеттүү, святой, ыйык аталган пайгамбарларга Кудай өзүнүн купуя сырын, мына акыркы азыр сырын берди деп атпайбыз. Өзүнүн акыркы сырын, то есть өзүнүн купуя сырын ошо пайгамбарларга, ааламдын акыбалын сырын, дагы келечекти өтө кыскан сезимдин эң төмөнтүү менен түшүнүп берген. Азыр ошондон чык динден. Бул эмне деген сөз? Сен атаңа мектепти бүткүчө сыйынып жашап келесиң, угасың, андан кийин сен ата болосуң да, ата бол деп атат да бүгүнкү күндө.
улуулукка өт деп атат. Сыйынба болду сырдаш, ошол сыпатка өт деп. Ушуну айтсак капа болуп келдиңер эле. Сыйынбагыла көрүнгөн жака барып, андан көрө кел мен окутуп коеюн. Ошол жака сен 40 күндөгүңдү мен 4 күндө окутуп коеюн. Аң сезимиңди өзгөртүп коеюн. Мына көп адамдар мени сөктү, тилдеди, чалды керек болсо. Сен токтот, динден чыгып кетип атат элдер деди. Мына динден ошол түшүнгөн үчүн чыгып кетти да. Буунуга дагы эгер бир жол таап бербесеңер, бийликтегилер динден эч качан чыкпайт. Жолду мен табам. Мына адам улуулукка өтүш керек деп ушинтип сабап өтсө, алар дининде бул эволюция турбайбы? Бул өсүү турбайбы? Бул пенде кесибиздеги бир жашоо эрежеси бар. Мектепке түс бар, түс кел деген сыяктуу мезгилдеги турбайбы? Азыр ата болгондо биз башка заманда башкача түшүнүк менен жашашыбыз керек турбайбы деп чыгып кетет. Муну жеткире албаган бийлик күнөөлүү. Тетрисинчи ошо Арабияга канча жолу учуп барып, ошо учуп барганда дагы ошо умрага барып келген Акылбек Жапаров, Бардыбак Төрөбаев, анда санда новостун көрөбүз го. Акчага доогор кылдыбы, дагы бир сөздөрү бар. Мына Жээнбеков айтты эле. Мечит деген сонунда, ана мечиттен ыймандуу балдар көбөйөт да депчи. Ыймандуу атасы Нарматовдун акыбалын, аң сезимин көрүп атабыз го. Анын атасы Чубакты көрүп атабыз. Анын атасы Турсунбай Бакировдун. Жаман көрдүңөр эле го. Кыргыз үчүн бирөө күйүп чыгыш керек да, аалам үчүн бирөө күйүп чыгыш керек да, чындык үчүн бирөө күйүп чыгыш керек да. Өзүңөрдү эл көзүнө көргөн деп мына спикер Артис Бекович. Артистен ошо анда санда эле намаз окубайт алам. Неге барат намаз? Эми Кудайды алдай, ошо карапайым элди алдай, ошондо эмне жакшы көрүп калам. Мына силер күнөөлүсүңөр. Бийликтегилер силер күнөөлүсүңөр. Улуу журтту улуулукка өстүрө албаган үчүн күнөөсүңөр. Экинчи айттым медицинаны. Бүгүнкү медицина эч жараксыз, жардам бербейт. Дүйнөнүн окумуштуулары таппай атат керек болсо. Медицина, анатомия, бул асмандан, эненин курсагында бир энергиядан жаралат. Асмандан келсе демек, асмандай, ааламдай бир кызматы бар экен. Адам ушу көзү менен жаратыш керек экен. Ал үчүн илим окутуш керек, улуулук өстүрүш керек. Сөзү менен жаратыш керек экен жаңы доордо. Ал үчүн улуу адам думбатасы тиет да, анысы кандай аны да окутуш керек. Боору мээрим туксу табият гүлдөйт экен, адам гүлдөйт экен. Өпкөсү дух болуп, мына менин сыйкырчылыгым ишенимдүү духум дейт. Көрдүңүзбү? Өпкө ошо сыйкырчылыкты иштеп турса, өпкө оору болбойт. Мына коронавирус дегендей, дагы бир башка вирустар чыгат. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Деп ошол. Менин духум эч кимге багынбайт. Менин сыйкырчылыгым ишенимдүү духум деп. Ошондо өпкө оорубай калат. Медицина 11 жыл бекер окутуп атасыңар. Ошол балдар кыздардын эмгегин жеп атасыңар, байлап атасыңар. Контрагы, жолдон тайганы. Кана медицина жардам берген. Адам өсүп кетсе, медицинаң да жоюлат. Адам өссө, буту болуу да сынбайт, анткени аалам колдойт. Ааламга адам керек, азыр адамдын телосу, оосу керек, сөзү керек, буту керек. Боору оорубаш үчүн эмне кылыш керек экен? Ушул жанагы таңыбызга боорум ооруду. Таңыбызга таш боор неме экен дегендей эле. Боор ушул мээрим төгүп турса, чоң кызмат ошо экен. Ошондо боор тирүү иштейт экен. Ошондуктан илгерки биздин ата бабалар ошо ааламдык сыпат, улуулук сыпаты болгондуктан эч жери оорубаптыр, же өтүн алдырбаптыр, же гепатит болбоптур, же туберкулез болбоптур. Ысык суук дегенде бир оору болгон делет го. Суугуна бир жакшыраак тамак ичип, болбосо жокчулук майлуу тамак ичип, ысыгына кайнак суу ичип 40 күндө эле аябып кеткени. Мына адамдын азыр өлүп атканына дагы бийликтегилер силер күнөөлүсүңөр.
Себеби мына аалам сырын жеткирбей атасыңар. Анан мени жоопко тартпа. Мен ааламдан келгем, ааламдан менин жанымдагы таанымда бир өзгөртүүчү. Мен сотмун, мен ошол жерде туруп соттоп коем. Билим берүүдө өзгөрүү болуш керек эле. Билимди мына азыр бир байда химия, анан физика деген сабактарды. Анатомиясын окуту, адамдын анатомиясы астрологиядан жаралганын. Адам ааламдан келгендигин, бул дүйнөдө бир жан дүйнөсүн өстүрүш керек экендигин, анан ар кимдин касиети ойгонуп кетсе да өз жолун өзү таап алат. Билим берүүдө мына өзгөрүш болуш керек эле. Маданият улуулукту окут. Маданият министри ал жерге барып алып бир Жээнбековдун кайнысы дейт, укканыбызды айтып атабыз биз. Дават айтып отурат эмиш. Замыбы. Ой, даваттың айтылып бүттү 20 жыл. Ыйлап да суранып да бүттүк, эми Кудай кичине эс алсынчы. Маданият, улуулук, сыпат, бул өзү маданият. Мына маданият министринде өзгөрүү болуш керек эле. Саламаттык сактоо министринде өзгөрүү болуш керек эле. Билим берүүдө өзгөрүү болуш керек эле. Анан милиция менен, анан СМБ менен, анан сот менен сакталбайсыңар. Улуу күчтөр андан күчтүү. Мындай деп түшүнсөк болот. Алар көзгө көрүнгөн жокму тегерегибизде? Мынтип айтылат керек болсо ааламда. Сенин именно ошо силердин жаман жакшы ишиңде эмес, жаман жакшы сөзүңдө эмес, керек болсо оюңду окуп турам дейт. Алар көрүп туруп атат. Ошого жараша эле кырсыктырып коюп атат. Жеке кызыкчылыктан карапайым канча адам өлүп кетип атат. Мына. Мисалга мен ойлойм, по-честному жашаш керек да бул жашоодо деп. Бизнесим бар, көп адамдар менен мамилем бар. Анан айтам, кел отуралы, сенден кеттиби, менден кеттиби? Менден кеткен жок, мен тынч уктайм. Бир адамдын убалы, бир адамдын көңүлү үчүн күнөөсүн мойнуна коюп берем. Эгер менден кетсе, мен кечирим сурап, бүтпөгөн мага тиешелүү жумушту бүтүрүп берем. Бир адамдын, силер адам заттын убалына калып атасыз. Кыргыз оңолуп кетет, биринчи кыргыз түптөлөт, анан дүйнөгө көчүрүлөт дейт. Ал эмне деген сөз? Ленинде эле түптөгөндөн ошо система көчүрүлүп кеткен да дүйнөгө. Не болду? Менден акылдуу тапсаң, айтчы, могу акылдуу экен деп бир дебатка чыгарчы. Мен көрбөдүм, менин кара куш мээм иштеген адаммын. Мени керемет күч кийген адаммын. Чыкырчы бир кеңешке, кимиңер болсо чакыргылачы. Мына, президентке кат жаздык, нечен жолу. Ошол бираз түшүнүк менен. Премьер-министрге кат жаздык, лидер партияларга кат жаздык. Жок. Эки-үчөөнө барып да жолугуп келди. Малчы, ойчу адам аарыны багалбайт. Ар ким өз ордун билиш керек да. Анысы кандай да ар улуттун да өз орду бар. Мени бир кызматка чыкырса ойломок, ушу менин ордумбу же менин ордум эмеспи? Мен ошол жерден бир мындай элдин, адамзаттын, ааламдын керегине жараймбы? Же бирөөлөрдүн убалына каламбы? Бир жанын ит деле багат. Кайсы жерде болсо бага бересиң. Бирок бир ордубузду билели. Ошондуктан көп ойлонуп, сөз көп го менде, түгөнбөгөн сөз бар дейт Тарсылайым. Түгөнбөйт. Канча миң жыл жашап. Анткени ошо учурчак менен алып кете берем. Анан мен ушул акылдуулардын, ошол жанагы карапайым элде касиет бар, бийликтегилер жана байлык, бийлик деген тең күч бар. Экесе кырсыктаган, карарган деп атпайбы? Анан чындап эле ушу жаңы доорго дагы дейт. Ушу азыркы бийликтегилер, анан өтө байлыкка берилип алгандар, анан ошо динге катуу берилип алгандар өтө албайт дейт да.
Анан чындап эле ошо сиздер акылга берилип алгансыздар. Мурунку кудайыңарды Атамбаев болсо, азыркы кудайыңар Жээнбеков. Силерди өзгөрүп турат. Мен элмин. Элдин талабын келе аткарчы. Элдин үнүн укчу. Элден чыгат. Спортсмендер элден чыкты. Ырчылар эл арасынан чыгат. Акылмандар эл арасынан чыгат. Кел, бирөөн кел угуп, бир ары алып кетчи. Анан ушу Жээнбековду мен бир ойлоп атам. Бир жакшы иш кылат окшойт деп ойлоп атам да. Эми билбейм, ал киши эми кандай чечилет. Өзү да билер. Жакшы иши ушундай болобу деп ойлоп атам. Атамбаевка караганда мен Жээнбековду жакшы адам деп ойлойм да. Атамбаев ата тег арбак кечирилгис иш кылат деп аламын берлиги. Мына Кыргызга былчыйта карызга батырган бул Атамбаев. Теске эптеп иштеп турат эле ата ушуну эскиртип, эптеп чаптап чуптап. Мына акча алып келип бир $1,5 миллиард Кыргызга ошол жерден тыгып кетти. Датка Кемин деген проектинин эми анын да канчасын жегендир, ада бир ачыкка чыгар. Бишкек Жалал Абад жолун салам деп ага бир $1 миллиард карызга салып кетти. Мына Кыргызды өстүрө алган жок. Ушул мен кат жазып жоолугайын десем адамдан байланыш болду. Атамбаевдин дейт Абдулдаевка жоолуккан укугу жок, ал соттолуш керек дейт. Эгер Абдулдаевка жоолукса, Абдулдаев кечирим кылып коет дейт да, кечирим кылып коет. Деди, андай койгул, жоолукпай эле коеюн. Ошондой зулум адамдан Жээнбеков бийликти алып туруп, же Абдулдаевин өткөрүп береби? Же да бирөөнү даярдап туруп ушу улуулукка өткөрүп берсе, анда Жээнбеков өтө чоң иш кылган болот да, тарыхта калат. Абдан жакшы иш кылган болот. Анткени Атамбаев эгер дагы калса, дагы жакшы болмок эмес. Мына Атамбаев кимдерди гана камабады. Килейген ушу байкуш сакалды Дастан Сарыгуловду камады. Канча баланы убалына калып кетти мына азыр. Канча бала камалып жатат. Эски мэри, андан мурунку мэри, Сапар Исаковдун командасы. Канча адамдын убалына калып кетти. Канча адамдын үй бүлөсү бар. Ууру ушундай бир зулум адамдан Жээнбеков бийликти алып туруп, 2 жылда, ушул жылы 2020 сезону бүтөт деп атпайбы Жээнбековдун алымында. Аны бир Абдулдаевге өткөрүп бердиби, же улуулук алып кетчү бир адамды тарбиялайбызбы, кеңешебизби, ошого бир баш болуп беребизби, кеңешчи болуп беребизби? Эгер ушинтип өткөрүп берип кетсе, анда бул азамат эмнеге дегенде тетиги сложный нерсени жөнөкөйлөштүрүп кетти деген сөз да. Атамбаев бир сложный бийлейм деген да, ошо Жээнбеков аркылуу бийлик жүргүзөм деген, Сапар Исаковду премьер-министр коюп алып бийлик жүргүзөм деген, СДПК менен бийлик жүргүзөм деген, эми муну бала деле билет да. Ошол жерден бир Жээнбеков жакшы иш кылып кетет деген дагы бир оюм болуп атат. Бу да ушундай бир ааламдык бир программа окшойт депчи. Эгер жок, муну түшүнө албаса, эми ааламдын каалоосу, анда Жээнбековго дагы жеңил болбойт. Атамбаевдин кейпин кийеби, же Бакиевдин кейпин кийеби, кыскасы бул бейиш Кыргыз элинен жөйүлөт жок болот. Элдин убалын карагыла, адамзаттын убалын карагыла. Эгер мен мисалга Жээнбековдун ордунда болсом, мен ошол жанагы премьер-министр, канцлер Меркельме мына ошого кеңеш бермекмин. Бизде мынандай окумуштуулар чыкты деп түшүндүрүп ушул нерсени баарын айтып. Мен Кытайдын президентине кеңеш бермекмин. Мен Орустун президентине кеңеш бермекмин. Анан мен ушуну улуу мыйзамды киргизип туруп,
мен адамзатты, кыргызды өстүрүп коймокмун. Эмоцияга салып, духун түшүрүп, кыспай, тетирсинче кыргызды мактасаң, духун көтөрсөң, анан баш ийет дейт да. Башка улутка салыштырып, мокотуп коркутсаң, ааламдан буйрулган окууга кыргыз каргап коет. Назарынан калып каласың, кырсыктап каласың дейт. Ошондуктан урматтуу журтум, урматтуу ошол башчылар, урматтуу диндегилер, менин ар бир сөзүм чындык, мен бир жалган издейм бул ааламдык маалыматта, жалган барбы деп, анан бир жалган нерсе таба албайм. Ошондуктан мен айтканымдын баары чындык. Мисалга мына мен ойлондум, Куран деле жакшы китеп да окубаймбы десем, окуйм деп ойлодум да. Жок, бул келечекке кереги жок. Эмнеге окубайм? Куранда айтты дейт. Жаназа окубай коем деп атат да, мисалга. Молдолор бир убакта аябай ошондой угроза алып чыкты эле мугалимдерге. Мугалимдер, силер хиджаб кийип келген кыздарды киргизбей атыпсыңар, жаназа окубай коебуз өлгөндү dedi. Мен ойлондум. Бул чынбы, кандай болот деп ойлонуп. Эми ойлонсоң мага байланыш келе берет. Жан адам өлгөндө асманга чыгып кетет. Ал арбай, арба жогорку күч болуп кетет. Жан сенин азаңа эч кандай муктаж эмес. Тетирсинче ал жан арба сенин тагдырыңды талкалап коюшу мүмкүн. Молдоке. Молдокеден көрө ойтоон сүйлөгөн, эски түшүнүктөгө. Мугалим ак. Ошо эжекей ак жазып аткан ручкасын бере калат. Өз баласындай көрөт. Канча адамды, баланы агартты. Ошондуктан жаназаңар да бул жалган. Ошондуктан мына эски китепке байланбаңыздар. Көрдө бейиш, тозогуң да жалган. Алланын буйругу болбойн эчтеке болбойт деген, Алланын буйругу болбосо анда даватка барбаган, Индия, Пакистанда кыдырбаган, медресе мечитте окубаган лейлиң кандай өзгөртүп койду? Алла, аалам сыйынганды, суранганды эски түшүнүктөгү адамды колдобойт. Заман, намаз окуйбуз дейсиңер. Намазды тетирсинен окуп көрсөңөр, заман болот. Силер заман талабын окугула. Заманга жараша өскүлө. Заманга жараша жашагыла. Заманга жараша техника, машина менеп жүрбөйсүңбү? Заманга жараша телефон көтөрүп жүрбөйсүңбү? Анан бир кайсы бир темир пайда болду экестегини айтып жүрөсүздөр. Ошентип аалам аткарган адамды жакшы көрөт. Бийликтегилер мени камаймын десеңер, мен деле азыр даярмын. Бирок мени камап жойулуп жок болуп кетпегиле. Мен элчимин, жеткирип атам. Мен сынчымын, келечекти айтып атам. Сынды уксаң, ичиң сырдалат дейт да. Сын угуп жүрүш керек адам. Сынды көтөрө да билиш керек дейт. Ошон үчүн менин сынымды жакшы угуп, ичиңерди сырдагыла. Мени кандай сөгөт? Жардырып коем, өлтүрүп коем, айтпаган сөздөрү жиндисиң айнып калыпсың дейт. Манаста чоң жинди болгон. Анын аты да ошо чоң жинди деп ааламдан берилген. Мен де эгер ошондой Манастын духу кийбесе, мен ушул нерсени айтып чыгамбы? Мен жиндимин. Жинди адам, акылдуу адам муну жазабайт да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан мен баардык сөздү көтөрө билем. Ошо мен ойлоном. Мүмкүн булардыкы тууралыр деп да ойлонуп көрөм. Бийликтин бир жаңылгандыгы ушул кыргызчылыкты, мына кыргызчылык, сыйпырчылык, кеңирчиликти, улуулукту билбегениңиздерде болуп атат. Аалам сырын билбегениңиздерден
анан сиздин жасап аткан ош базарда барып жеген мантыңыз да элге жакпай атат. Кысыңыз менен түшкөн таңсыга да элге жакпай атат. Курсак тойдо туруп уктап калганыңыз да элге жакпай атат. Маска тагып барганыңыз да жакпай атат. Акыл сунуу айтканыңыз да жакпай атат. Мен жогорку кеңеште отурсамчы, мен жана айтып министрлерге сын койбойт элем. Мен чуркап барат элем. Кел, мындай кылалы. Мына жерде мындай кылалы. Сенин обстановкаң кандай? Анда мындай кылып түстөйлү депчи. Кел, мындай кылалы. Деп ана жол көрсөтүп турган сында да. Сиздердин кемчилигиңер ушунда болуп атат. Эми кайра эле ушул эчтеке иш кылбай, же бир өзгөртүү кылбай эле анан кайра шайланып алсаңар, аалам күчтөрү соттоп коет, ушу эсиңерден чыгарбагыла. Бала чакаңганбы, мал пулуңанбы, дооматка калтырабы, куру жала жабабы? Ааламдан корккула. Керемет күчтөрдөн корккула. Өлүмдөн корккула. Буга ааламда күчтөрдөн. Ушунча шартыңар бар, ушунча возможностуңар бар. Эртерээк бир урулуш кылып кеткиле. Ушул мезгил менен жаңгыр жаайт дегендей, мен да мезгил менен оюмду айтып турам. Эмнеге премьер-министр мендей айта албайт? Анткенде ачылыш жок, жаңылык жок, өйдө өсүү жок. Эмнеге президент айта албайт? Эмнеге жогорку кеңештин депутаттары уктап калды карантинден бери? Анткени улуулук жок, өсүү жок, ачылыш жок. Новый открытие дейт го. Мен күндө сүйлөгүм келет. Bir sözüm bir günge okşamaydı. Ошо баланы, кичик баланын көчөгө ургактайт, улуусуна камыр жууру дейт. Ошо сыяктуу ар кимге өсүүсүнө жараша тарбия берем. Өсүүсүнө жараша сын айтам. Кубаныңыздар, кыргыз болуп жаралып калганыңыздарга кубаныңыздар. Адамзат дүйнө дөңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берерине. Мына кайыптан элим түштү. Ыраазы болуңуздар, ааламдан буйрулуп бир адам келиптир деп. Арыстан алай сизди кароо калат. Жолуңузду таап берчи деп делген. Мен эч ким кароо калбай атат го, тетирисинче кордоп келип атат. Караңызчы, бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер силердикиндей мүмкүнчүлүк болсо, мен кыргызды чак өстүрүп тагына отургусуп дүйнөгө башчы кылып койгом. Ушул ыраазычылык менен ошо күндү көрбөсөк, ошо Акаевка, Бакеевке дагы найразы болбогула дейт аламда. Бул ошо көктөм программасы болгон. Эгер бул күндү көрбөсө да кыргыз ойгонбогула сөз эмес дейт. Ошо бир күнгө ыраазы болуп, өсүп, изилденип, ушу медицинанын, диндин, эски бийлик, байлыктын жаңы доорго жараксыз экенин, эски түшүнүк, эски пендечиликтин жан дүйнөдөгү жаңы доорго жараксыз экенин билип, ушул көктүн талабын, ааламдын талабын аткарып, ааламдык түшүнүк улуулук деген ошол. Ушу жерде эле жаша, бирок ааламдай түшүнүк менен жаша. Ошондо өлбөстүк жана миң жылдап жашоо, өлбөстүк пайда болот деген ушул. Эгер ага өтө албасаң, анан өлтүрүп коет экен. Өлтүрүштөн мурун кырсык кыйынчылык берет. Ошондуктан урматтуу журтум, бул мен айткан сөздүн баары ошо энеге дагы, атага дагы, мектеп окуучуларына дагы, институтка дагы, ошол биздин башчыларыбызга дагы тиешелүү. Ааламдан берилет. Бийлик элдин келини болуш керек эле дейт да. Чын эле келиндик мындай оокат кылып, ушинтет го. Же болбосо эл эмнеге башчыны, жообаны шайлайт? Бизди коргоп бер, бизге жол таап бер, бизди колдоп бер. Биз сага зарплат берели, налог төлөп дейт го. Булар болсо ошо келини болбой, тетирисинче кызмат кылбай, анан барып алып эле бир бийлик кылып атат. Чыдамы кетип калды. Ааламдын дагы, адамзаттын дагы. Ошон үчүн келиңиздер. Оппозиция чакырса дагы мен даярмын. Бийлик чакырса дагы, кеңеш сураса, багыт сураса, бата сураса дагы мен даярмын. Карапайым эл. Келиңиздер, бийликке, байлыкка да карап жатпаңыздар. Келиңиздер, кеңешели, ой топтойлу, биригели, кыргызды ошо улуулукка калыптандырып,
адамзатты құтқарғанға әрекет